Bir çaktı çağıldırmalar ayrı köp balatı azat taraftan. Bir çaktı çağıldırmaş gerek. Kolma kurallarını soğuşkanına karaganda malumat soğuşu bu öte güçlü hazır. Şu malumat aydınında öte bizim Kırgız elinin jamancaklarını çıkarıp bir çaktı tartı atatlar. Uşunular toktattılar. Bugün günde buna biz oşonday tıytıklı sүйген elbiz. Bирок bizi büt yer şarında planetada yaşatkan büt başka mamleketine jaman jagыбызды көрсөтүп bir жактуу тапкандары бул акылга сыйбас иш. Кандай гана маалымат каражат болбосун Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз улутунун кызыкчылыгына карап иштеш керек. Бүгүнкү күндө элибиз ушундай жабырап, сонун жашап атканда элдин тынчтыгын бузганга эч ким акысы жок. Мен баарыңыздарды, улуу Кытай эл айтат экен, силер тынчтыгыңарды сактап жашай билгиле, убакыт келет, күздөр өздөрүнө ачылат деп. Мына биз азыр өнүгүүнүн жолуна түшкөнбүз. Демократия, адам укуктары деп ушундай куралдарга жабынып алып, элди бузбагыла. 2 жылдап ата-бабамыздын тарыхта калыптанып калган өзүбүздүн менталитет бар. Сону келип атат. Мына ушунун баарына кол тийгизгенге эч ким акысы жок. Азаттык кетсин. Кетсин! Булар демократия принципи, булар дем эмес. Демократия. Демократияны таңылап, дагы бир баса бегелеп айтып. Сатылма. Булар жакшылык кылбайт. Настоящий время деген жанагы бузукусу тажик эксперттерине сөз берип жүрөт. Ушуга кандай карайсыздар? Олар кыргыздар молодец дейбиле. Ушулардын аудиториясы аркылуу согуш чыккан. Ушулардын аудиториясы аркылуу элдин башын айлантып атышат. Буларга акча болсо болду. Мына охранниге айтып атат. Мен не дешем бар, мен өзүм билем деп атат. Өзү билсе биле берсин. Мына кыргыз. Азаттык жабылсын. 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 Кулак жабылсын. Жабылсын. Кактус жабылсын. Жабылсын. Ошентип сиздер азыркы болуп аткан учурду неге беттерин жаап алды эмес, неге чыгышы деген суроо беришиңиздер керек эле азыр. Бердим го башында. Неге чыгып? Сурайын десем, Жок, булар эми буларды жок маяк бергиси келбейт экен. Силер мажбурлаганы мыйзам боюнча укуңуздар жок. Сиз мына мен менен сүйлөшүңүздөр. Митингге чыкканда неге беттерин ачышпайт? Эми аны ар бир жарандын өзүнө неме мен ачабы ачпайбы азыр бул жерде талашсак тартышып беребиз. Анан дагы бир ушул видео, мен тарткан видео. Жана ушул жерде болуп аткан жарандын сиздердин аудиторияңыздарга чыкпасын, соттошобуз. Мен алдын ала эскертип кетейин. Неге сиздер коомчулукка чыгып атсаңыздар? Сиздерге ишенбейбиз. Жок, сиздерге ишенбейбиз. Сиздер чыккынчысыздар. Чыкпасын. Биздин KG доменки менен эле сайттар чагылдырыңыздар. Азаттык клуб поликлиника. Вообще чагылдырбаңыз. Чагылдырган. Bizdi çağıldırmağınız, именно, bizdi çağıldırmağınız. Bizdi çağıldırmağınızlar. Men sizlerge eskertip kettim, bizdi çağıldırmağınızlar. Eğer çağıldırgan bolsaňızlar, menen уруксат албайынча мен сиздерди сотко берем. Анда сиз бул жакка чыкпашыңыз керек. Неге чыкпашым керек? Биз коомчулукка чыгып аткандай чагылдырганга укугубуз бар. Вот, siz журналисттериңиз, bizdi çağıldırбаң деп атам. Мына мени çağıldırбаң, bizdi çağıldırбаңыз. Чагылдырса дагы туура маалымат менен чагылдырыңыз. Биз болгон окуяны чагылдырабыз. Бурмаланбасын бул маалыматтар. Туура так берилсин маалыматтардын буква. Көрдүңүзбү? Уже неме кылып атат. Баш менен атам айнектен ысындырам. Мен бул үчүн алдын ала айтып коеюн. Эгерде агер мыйзамы кабыл алынбаса, неме кылам? Мен ошондой чараларга барууга даярмын. Анан мен бул үчүн жоопкерчилик тартканы даярмын. Канча Кыргыз Республикасынын аймагы, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин азыркы жаңы алган мыйзам негизинде кандай чаралар көрүнгөн болсо мен буга даярмын. Анан тажиктер менен кыргыздарды уруштуруп коюп, ондай кылбаса булар Курмандыкка чалдырып коюп, тынчыбайт жакшы анан. Ондо Кичинекей нерсени сиз чоң таануулайм деп атасызбы? Мына июль койгулаңында дагы геноцид деп чыгарышты. Кечээ Баткен окуясында да геноцид болду. Биз дүйнөгө жар салып жамандасын, анан эки бөтөлкө бензин алып келип чачып коем десе жаманатта болуп калат экенби. Буларды сиз да колдойсуз анда байкен. Биз колдогондон дагы булар кетсин деп айтабыз. буларга тиешел жок, сиз колдобойсуз эмес. Кетсин деп бул баланы мен ондай неме, мен ол нерсени кечкурун кылбайм. Мен ону ушундай эле расмий элдерди чогултуп, элди чогултуп келип туруп, кийин убакыт азырынча ино агент мыйзамы кабыл алынбаса, колубуз даяр болот. Мен колумду өзүмдүн ишенимдүү өкүлдөрүмө калтырып коем, жанагы 350 000 колду. Анан мен өзүм мындай кылып туруп, биздин бийликтин, депутаттардын көңүлүн буруп, зордук, зомбулук боюнча эмнеге иштебейсиңер? Азаттык кыйын экен. Мына эмне кылып коеюн да. Болуу үчүн мен
азаттыкты күйгүзүп өрттөп бензин чачыппы же кандай кылам? Эгер башка митингдерде көрүп калган болсом азаттыктын кызматкерлери. Туурабы? Жок, макул, бул мыйзамсыз. Бул мыйзамсыз ооба. Бирок мен ошондой кадамга барып туруп, биз көпчүлүк менин аудиториямдын, көпчүлүк биздин кыргыз элдин элимин ошондой нерсе башы айланып калган жерден суруп кетип, жакшы бир мына өзүбүздүн семьялерге ишенип, жакшы бир өнүккөн өлкөлөрдүн катарына мындай бир жол тартууга мен кандайдыр бир салым кошкон болом. Азыр силер, мисалы азаттык, Провокация. булар кыргыздын башы көрүнүп келаткан саясатчыларды бири-бири менен чагыштырасыңар эне. Жамандашат. Бири-бирин жамандайсыңар. Болгон нерсени неме кыласыңар? Бир жакшы бир күнүнө 10 маалымат чыккан болсо, анын 8и негатив, эки эле кандайдыр бир жерде бир бала бакчада ошондой болду, бир жерде бир бассейн ачылды. Ошол нерсе. Рахмат чоң. Молодец, Илимбек. Рахмат чоң, барып. Негизи. Барыңыздар, чоң рахмат. Илимбек мырза көрсөтпөйсүңөр. Илимбек. Эмнеге? Зордук зомбулук боюнча эмнеге чыгарышпайт,